Зебранын териси эмнеге ала тилке? Африка жамогу. Токойдун жапайы эшектери арстан үчүн эң даамдуу тамак болгондуктан алар арстандан балдарын коргоочу экен. Бирок бардык хайванаттардын балдары сымал, жапайы эшектердин такайлары да үйүрдөн алыстап ойноп кетишчү. Бир күнү такай үйүрдөн алыстап кетип, жалгыз калганын байкайт. Өтө эле алыстап тааныбаган жерлерге чейин кетип калыптыр. Анан ал ыйлап баштайт. Бирок чара жок. Кайра кантип жол таап кетерин билбейт. Капысынан ага чоң бир жаныбар жакындайт. Алгач такай сары жалдуу, узун куйруктуу жаныбар жардам берет деп үмүттөнөт. Ал жакындаган сайын апасы айткан абайла деген жаныбарга өтө түспөлдөшө экенин сезет. Жан соогулап токойду көздөй качат. Артынан арстан кууп жөнөйт. Такай качып отуруп өзү бата ала турган жерге кире качат. Арстан болсо ал жерге батпай коет. Ошентип кечке ошол жерде асылып калган такай тилке болуп күнгө күйүп калат. Ошондон бери такай кичинекей зебрага айланып, андан тарагандардын териси ала тилке болуп калыптыр.